Саламатсыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз Ысык-Көл облусундабыз, Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районундабыз. Негизи арашан койлорду көрсөтүп жаттык элек. Азыр мына ушул бир корого келдик. Бул жакта жаш жигит өзү мына ушундай ушул койлорго чаң өтүп жатыптыр. Муну дагы көрсөтөлү деп чечтик. Анткени бизде дагы жаш өкүлдөр көп. Кайсы багытты тандаганга дагы кыйналган өзүбүздүн тең туштар бар. Мына ушуларга дагы бир көрсөткөн максатында бул жакта ушул койлордун ээси Марлес агабыз азыр өзү менен тааныштырып өтөт. Марлес ага. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына ушул койлорго качан өттүңүз дегендей? Биз буга 3-үчүнчү жыл быйыл буюрса. Негизи толук ушу моундай ой кылганыбызга быйыл ушу 2-жыл болот да. 2-жыл. Негизи сизде эми саны аз экен, бирок эми муну деле топтоо оңойго турбаса керек. Бул саны аз болгон себеби өзүбүздө жайдар койлорду саны мындан көп болчу, аларды сатып анан ар бир 3 койго, 2 койго бир кой алдык да бул жактанчы. Анан эмне түрткү болду эми? Бул жерден эми сапатка өтүш болду ошол. Баягы сандан эмес сапатка өтсөк, андан кийинкиси бул козулардын көлөмдүүлүгү, булардын эт жагынан көптүгү мисалга. Ошондо сиз өзүңүздүн эски койлорду сатып 2-3 койго 1 кой теңелип атты ошондо. Мурунку койлор баягы аябай кичинекей болгондуктан башы көп, бирок баягы сата келгенде акчасы да аз болуп калат да. Булардын баягы сизде бирок аз саны аз, бирок санды азайткан менен сапат болуп алдыңыз. Буюрса өтүп калдык сапатка. Эми баштайлы. Муну кимдерден сатып алдыңыз, кайсы өрөөндөрдөн сатып алдыңыз дегендей? Булар бүт эле көлдүкү. Азыр сизде канча баш туар кой бар? Көл тегерегинен эле. Мына ушул 7-8 башыбыз бар. Мындай туар койлор, калгандары козулар. Мына ургач козулар, Мына ургач экен, Ургач козу алдык. Булар канча айлыктар эми? Могу 3-4 айга болуп калган коз да. 4 ай. Мына ол жерде дагы бирөө бар экен. Эркеги барбы, эркеги? Эркек коз да мындак мында бирөө бар. Могу, светло рыжий. Мына кирип кеткен. Бир тутуп чыгарсак да болчу да экен. Бул козуңузда. Калгандарын эмне кылгансыз? Калгандарын саттык керек дедик өзүбүз. Калган ошо мына ургач козулардын анан бир ушул козу калды. Мына жүндүүбү, жүндүү. Бул да канча айлык эми? Бул бир 5-6 айлык болуп калды го дейм. Булардан чоңураак да, эрте туулган коз. Булардан чоңураак дегенсиз. Анан быйыл саттыңызбы дагы эми? Сиз качан эми кирешеге чыга баштайсыз булардан? Быйыл саттык жазында козулар жаңы туулган кезде. Канча айлык козулардан саттыңыз? Биз жаңы ошо 3 ай болгондо эле сатып ийдик да козуларды. Өтө эле жаш кездеби? Кичирээк кезде. Эрте туулгандардын баарын эле саттык да. Эркектерин ошо саттык. Энелери менен чогуу саттык арасында. Сыр болбосо эми канча сомдон айланды эми орточо баасы? 20 000 ар жак бер жагында саттык. 20 000 төгөрөгүндө. 3 айлык козуларды. 3 айлык козуларды. Үйдөнбү же базарданбы? Жок, үйдөн эле саттык. Көбү ошо айылыбыз да калды, 1-2 чөө. Анан тегерекче туугандар эле алып койчу. Эми алдыга кандай, Марлес байке? Алда да көбөйтөйүн деп атасызбы? Эми максат кандай? Булардан эми киреше чыкса, жеген ичкенге чөп чарына жетет да. Козуларын сатып турса. Буюрса жетет. Буларды эми түйүнтүктө болдук эми Кудай буюрса. Санына өтсөк эми дагы санында көбөйтөлү деп атабыз. Сиз эми жакшы кочколор сатып алып келип, жакшы ургач козуларды табып келип эми көбөйтөсүз. Буюрса эми жакшы бир кочкор алсак, анан ургач козулардан алып баштайбыз да. Эми көбөйтөбүз да. Быйылкыларды ошол өзүбүздүн кородон деп атайын мынакей ургач козулардан алып койдук ошо. Баары эле кымбат деп ойлойт да. Мисалы сиздин муну туар токтулар экен сизде көбүнчө. Көбүнчөсү токтулар бизде. Ушуну сатсаңыз канча сом турушу мүмкүн эми ушу орточо баасы ушу койлор? Орточо баасы бир 50 000 ар жак бер жагы болсо 50 000 ары бер, Өтө күчтүү болсо көйдөлөп кете берет да. Улам эмесине жараша өйдөлөп. Туугандар. Мына ушундай экен, билип бердик. Эми бизде баягы чет өлкөдө иштеп, акчасын топтоп,
той топурга коротуп же болбосо багытын таппай жүргөндөргө дагы сунуштай аласызбы? Канча жылда өзүн актай алат? Мисалы 10 туар кой алса. 10 туар кой алса, жакшы багып эгер жакшы аракет кылса 1 жылда эле төл берет да бул. Негизи жакшы баккан койлор 1 жылда 2 жолу төл берет да. 5 айда тууйт, 2 ай караса козусун. Кайра өзүнүн эмеси кылат да. 1 жылдан өтүп өздөрүнүн 2 жол тууп калат. Где-то грубо айтканда 2 жылда 3тү тууп калат. Ошондой болуп калат да. Стойлуу режимде кармаса. Жайтта кармасаң жылына 1 жолдан төл берет. Жок, кээ бирөөлөр 2ден деле берет деңиз, бирок 1 жылына 1 бергенде эле бакканга жараша бага. Өзүңүз жакшы баксаңыз, жакшы аракет кылган болсо, алып атат да. Жылына 2. Эми сизде сан аз экен, муну кандай карап атасыз? Жайтка чыгарып атасызбы же үйдө чөп менен эле булар? Жайкысын жайтта эле жүрдү бу койлордун баары. Бүт тоого чыгып беришти жайтка. Эми уже корого кирди да азыр. Корого, Биринчи карда эле киргизгенбиз корого. Чыкарда. Жылда эркегин сатасыз деми? Жылда эркектер сатылат. Ошондо биринчи жылы актай албаса дагы экинчи жылы уже чөп жем менен кошо актап коет, актап коет. Негизи бага койдо береке бар деп коет экен да. Негизи койду караса береке бар, жылкыны минсе береке бар деп коет го. Ошон үчүн туугандар, жылкы миниңиздер, кой багыңыздар. Кой жакшы да эми, жоош, качпайт, кетпейт. Үйдө сакалдуу кишилер бакканга да жакшы болот экен. Үйдө отуруп, момун деп койсо болот да, адамды кыйнабайт. Көп оорчулугу жок да. Бирок Кыргызстанда койдун баасы ушунчалык кой бааланды. Ошого жараша Кыргызстанда жакшы мал өтө эле аз калган экен да. Ошон үчүн туугандар, арашан койлорун сиздер сунуштайбыз. Марлис агабыз өзү жаш жигит, мына ушундай эски койлорун сатып, 2-3 койго бир койду алмаштырып сатканда, сатып туруп кайра сатып алганда 2-3 койго мына ушундай. Сиз бул токтуларды жаш кезинде сатып алдыңыздар же кой мезгилинде сатып алдыңыз? Жок, буларды козу кезинде сатып алдык. Ошо эки токтулар быйыл эме берет да, төл берет Кудай буйруса. Ошондо сиз ошондой 2-3 өзүңүздүн мурунку койлоруңузду сатсаңыз, мондай жаш бир козу келип атты. Ошондой болот. Туугандар, көрсөттүк. Чындап эмне кылууду баштай албай жатсаңыз, айылыңызда корооңуз, чөп чарыңыз болсо, коркпой этпей мына ушул койлордон издеп, жаш ургач козулардан таап, айылга барып көрүңүздөр мына. Айылда сакалдуу кишилер караса жакшы экен деди. Мындайча айтканда, айылда жүргөн ата-энеңиздер дагы сиздер келгечекти карай берет. Болгону жакшы кочкор койсо алды да келечек. Алды да буюрса. Анда эмесе Марлис ага, ишиңизге ийгилик. Бир ирет көрдүк, мына ушул жактан чай ичип, азыр кайра Каракол шаарына бизди алып барган жатат. Кызматына рахмат, Алла таалам ыраазы болсун. Биз дагы видеону жыйынтадык.